адамдын ушул чыгармачыл өмүр жолунда биз көп ошо өзүбүзгө окшогон чыгармачыл адамдар менен баарлаш болобуз да. Мен бүгүн ошо менин эсимде жүргөн, дайым эсимде сакталган ушундай Эрнис Асегулу деген жигит жөнүндө кичине сөз кылып, ошону эскерип атам. Өзү чыгармачыл кишилер бирөөлөрдүн колдоосуна, бирөөлөрдүн жардамына дайыма муктаж да. Себеби ал өзүнүн көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган нерселери менен убара болуп, ал көп баягы биздин материалдык дүйнөдөгү көп нерселерден алыс болот да. Анан ошол Эрнис эмнегедир ошо мен баягы ага болгон, аны мен ал кезде журналист катары эле таанычумун. Ал экөөбүз мындай отуруп алып сырдашып деле, бир чогуу отуруп сырдашкан же чогуу отуруп алып бир нерселерди талкуулашкан убакытта болгон эмес да. Экөөбүз болгону менин ишим боюнча гана бир көп болсо бир 3 мүнөткө, 5 мүнөткө жолукчубуз. Мен ага болгон ишимди тапшырчумун, ал аны кабыл алчу дагы. Анан ошол кандай болсо ошондой кылып аткарып, ошондой кылып убагында ошо канчалык ошол убакта баягы кесипке мен деле бир макаламды берем, менин да мындай заказым бар деген кишилер томтура да. Ошолордун арасында ошо дайыма менин ага берген менин кол жазмаларым убагында жарыкка чыгып, убагында эл окучу да. Анан мен кийин мына канча убакыт өттү, мен кийин ойлоп ошо Эрниске баягы чын көңүлдөн Эрнистин ушунчалык чыгармачыл адамга, кыргыздын маданиятына ушундай кайдыгер эмес адамга ошо чын дүйнөмөн баягы ыраазы болом да. Бизге анын ошол өзү дагы ыр жазып жүрүп, бирок ырларын кесипке чыгарбай, ошо өзү жанагындай мына азыр китептерди чыгып атат. Аябай жакшы котормолордун ээси экен, дүйнөдөгү эң баягы учкул ойлордун, дүйнөдөгү эң терең ойлордун башка тилдеги ошондой чыгармаларын кыргыз тилине которуп, мына кыргыз дүйнөсүнө алып келип, мына тааныштырды. Көз өтүп кетсе дагы мына биз эми анын ырларын окуп калдык. Таң калып атабыз. Эрнис өзгөчө бир чыгармачыл, кыргыздын күүсүнө ушундай кайдыгер эмес, кыргыздын дүйнөсүн ушундай терең баалаган, барктаган, ушундай өзгөчө бир мындай бир чыгармачыл, ойчул ушундай инсан болчу да. Анан ал кез экөөбүздүн ошентип тааныш болуп жүргөнүбүздү эстеп мен анан анын ошол чыгармачыл бир мындан 2-3 жыл мурун дагы чыгармачыл кечесинде барып бир күү чертип бергенмин. Ал ыйлоо кара өзгөй деген күү. Мына азыр ошол күүнү кайталап баягы дагы бир жолу ошо Эрнис Баатырды эскерип, эске салып, комуздун күүсүндө ошол экөөбүздүн дүйнөбүздү эске салайын деп атам. Себеби ошол мен ошо кара өзгөй деген, кадимки кыргыздардын кара өзгөй деген салттуу күүлөрүн улап, мен өзүмдүн кара өзгөйүмдү чыгарганмын. Ошол кара өзгөйдүн ичиндеги ойду дагы ошо Эрнис билчү да. Ошол кара өзгөйдүн ичиндеги ойлору дагы Эрнис таанычу. Ошон үчүн ошол биздин ошо кыргыздардын ошо илим постторунун, кыргыздардын тарыхчыларынын, кыргыз тилчилеринин, кыргыз мамлекеттик кызматкерлеринин ушундай өзүнүн маданиятынан алыс болуп, өзүнө өзү кара өзгөйлүк кылган, ошондой бир кыргыздын өзүнө өзү кара өзгөйлүк, өзүнүн маданиятына, тилине, тарыхына кылган кара өзгөйлүгүн ушу күүдө чагылдырганмын да.